Бейиш нуру. Жаназасына 70 000 периште катышкан Саад бин Муаз разияллаху анху. Ал 31 жашында ыйман келтирип, 37 жашында бейишке жол алган. Ал өлүмү менен арышта, өмүрү менен жүрөктөрдү титиреткен жашоонун ээси. Ансар сахабаларынын арасындагы эң сүйүктүүсү жана эң кайырдуусу. Анда сиздер менен биргеликте Мадиналыктардын Абу Бакры аталган Азирети Саад бин Муаз менен жакындан таанышабыз. Кайгы жылы болчу. Ошол жылы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын абасы Абу Талиб, ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жубайы Азирети Хадича дүйнөдөн кайтты. Маалым болгондой, бул экөө тең Аллах элчисин коргоп, колдоп жүргөн инсандар. Мушриктер алардын каза болуусу менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон кысымдарынын дозасын көбөйтүп башташкан болчу. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам исламды моюндап кабыл кыла турчу коомду Меккеден башка бир жерде издей баштады. Таифка да ошол үмүт менен барган болчу. Тилекке каршы Аллах элчиси ал жерден жылуу мамиле көрө алган жок. Алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды таш боорлордой ташбаранга алышты. Ар бир кыйынчылыктан кийин жеңилдик келет деп Куранда айтылгандай, бул азаптуу күндөрдүн артында да өзгөчө жеңилдиктер катылган болчу. Жараткан эгем өз элчисинин башына келген бүткүл түмөн түйшүктөрүн Мираж аркылуу унуттурмак. Миражда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Аллах бейишин көрсөтүп, жана өз жамалын көрсөткөн. Аллах элчиси ошол мираждан кийин Меккеге ажылык максаты менен келген адамдарды зыярат кылды. Ондогон чатырларга кирип чыкты. Өкүнүчтүүсү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам канчалык дин жеткирүүгө жигердүү аракет кылса да, кандайдыр бир майнап чыккан жок. Аягында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көзүнө бир чатыр урунду. Ал чатыр Ясриптен келген 6 жаш жигиттин чатыры болчу. Алардын башында болсо Асад бин Зурара болгон. Кудай жалгап, алар дароо ислам динин кабыл кылышты. Андан бир жыл өтүп, жанагы 6 жигит 12 киши болуп Мадинага кайра келишет. Алар Акабада Аллах элчисине бият кылышып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бир мугалим сурашмак. Ошондо Аллах элчиси аларга Мусаб бин Умайрды мугалим кылып берет. Мусаб бин Умайр Мадинада жүргөн кезде Асад бин Зураранын үйүн борбор катара колдоно баштайт. Кылымдарды титирете турчу нур дал ошол үйдөн тарамак. Арине, момун мусулмандын абалы эки буттуу циркулга окшоп кетет. Циркулдун туруктуу буту болгон ийне жагы бир жерде бекем болбосо, экинчи жагындагы калем менен түз сыза албайбыз. Момундардын да туруктуу бир буту мечит медреседе болуусу зарыл. Жада калса, азыркыдай чагымчылдыктар көбөйүп, бузукулуктар токтобогон бир доордо мечит медресеге үзбөй каттоо да бизге жетпей калат. Мечит медресенин аурасын үйүбүзгө да ташып алып келүүбүз керек. Устат бадый заманда айтат го: ар бириңер үйүңөрдү медресеге айландыргыла деп. Өрнөк керек болсо Меккедеги Аркамдын үйү, Мадинадагы Асад бин Зураранын үйү. Бул эки үй тең тарыхта хидаят нурлары жайылган булаксымал исламиятка кызмат өтөштү. Алардын үйү ыйманга бешик болуп берди. Андыктан Азирети Аркам бин Асадка, Асад бин Зурарага да салам болсун. Үйүн алардын үйүнө окшотуп, медресеге айланткандарга да салам болсун. Мусаб бин Умайр менен Асад бин Зурара адамдарды ошол үйгө чогултуп, исламдын нурдуу маалыматтарын берип жатышты. Кээ бир учурларда алар эшикме эшик кыдырышып, диний үгүт иштерин жүргүзүшөр эле. Таасирленип бузулман болгондордун эсеби күндөн күнгө арбып баратты. Бул да алардын ыхластуу аракеттеринин жыйынтыгы. Үйүн медресеге айландырууга бизге өрнөк болгон Азирети Асад бүгүнкү каарманыбыздын тагыраагы Саад бин Муаздын таежесинин баласы болчу. Саад бин Муаз ошол учурларда мусулман боло элек кези. Ошондуктан элдин исламдашуусуна жини келип, ичине сиңире албай жүрдү. Ал бизди ата бабабыздын дининен кайтаргыдай бул жаш жигит ким деп Меккени башаламан кылгандары жетишпегендей, эми биз жака да келип алгандарына карабайсыңбы? Таежемдин баласы да ошол жерде болбогондо, мен бул балага эмне кылышты жакшы билмекмин деп кыңкылдап калчу. Бир жолкусунда Усайд бин Худайрга карап, сен барып эмне кылуу керек болсо, менин ордума ошону жаса. Аларга өз ордуларын билдирип кой, деди. Усайд да бар ачуусу менен кылычын курчанып найзасын алып, Азирет Мусабтын аракеттерин токтотуу үчүн жанына бара жаткан. Асад бин Зурара алыстан ачуусу кайнап келе жаткан Усайдты көрөр менен: "Эй Мусаб, теги келе жаткан киши өз уруусунун алдыңкыларынан. Эгер ушул киши исламга кирчүү болсо, бүткүл уруусу мусулман болот. Бирок азыр аябай ачуулуу келе жатат", деп эскертти. Азирет Мусаб ошол учурда колун көккө жайып,
толук ыхластуулук суранат. Дарт адамы болчу Мусаб. Усайд болсо бар ачуусу менен Мусабтын алдында турду. Найзасын Азирети Мусабтын бутунун жанына сайганы менен аны капарына албагандай Азирети Асад жакка карап сүйлөп жатты. Ал өктөмүнү менен: "Силер адамдарды бири-бири менен уруштуруп жатасыңар. Ал сыздарыбызды дининен кайтарып жатасыңар. Меккени башаламан кылганыңар жетпей эми бул жака келдиңерби? Кетсиңер тезирээк кетип калгыла болбосо" деп баштаганда Азирети Мусаб сөздү жулап алып: "Эй уруусунун төрөсү" деп баштады сөзүн. Ал кантип кайрыларын жакшы билген. "Мага 1 мүнөттүк бир мүмкүнчүлүк бер. Сөзүмдү бир угуп көр. Балким анда сага жагар бир нерсе бардыр. Эгер жактырбай турчу болсоң, кылычың баары бир сенин колуңда. Мойнуң болсо бул жерде. Не кааласаң ошону жаса. Эгер мени куугуң келсе кетемин" дейт. Усайд ичинен: "Менин жогото турган бир нерсем жок, угуп көрөйүн. Жактырбасам Мадинадан аны кууп салам" деп ойлонот. Бирок Азирети Мусаб өз сөздөрү менен Усайдты жибиткенден жибитип салды. Мусаб бин Умайр ага Курандан аяттарды окуп берди. Исламият жөнүндө айтып берди. Айткан сайын Азирети Усайдтын мендиги ээрибестен тура алган жок. Маектен кийин Усайдтын көз карашы аябай өзгөрдү. Дароо шахадат келмесин айтты. Бир аз эле мурун бирөөнү өлтүрүү үчүн келген Усайдтын жүрөгү ыйман менен тирилген болчу. Көөлүк келмеси кудум бир элексир сыяктуу Азирети Усайдты башка бир адамга айландырып салды. Ичи толукшуп, тим эле оргуштап кайнап баштагандай сезди өзүн. Ошондон болсо керек ыйман келтирер менен эле: "Айтчы, исламият үчүн мен эмне кылсам болот?" деп сурады. Караңыз, ал динден кандай пайда таба аларын суранган жок. Кандай милдет барлыгын сурады. Мына ушунун өзү да бизге өрнөк болуусу абзел. Дароо барып, гусулун алды да алгачкы намазын окуду. Анан Азирет Мусабка: "Аркамда ушундай бир киши бар дейсиң, ал уруусунун башы, ал Саад бин Муаз. Эгер ал ыйман келтирсе, бүт Мадинаны артыңардан ээрчите аласыңар" деди. Анан Азирети Усайд Саад бин Муаздын жанына келди. Саад убакыттын көпкө созулгандыгынан улам сабырсыздана түшкөн болчу. Ошентсе да Усайдты көрөөрү менен анын жүзүндөгү өзгөрүштү дароо түшүндү. "Эмне болду?" деп сурады. Азирет Усайд: "Алар менен көрүштүм. Бирок бир жамандыгын көргөнүм жок. Аябай башкача бир нерселерди айтышат экен. Кааласаң сен дагы сүйлөшүп көр. Сен сөз түшүнгөндөрдөнсүң" деди. Ошондо Саад бин Муаз ачуусу аябай келди. Усайдтын найзасын алып Мусабтын жанына барды. Асад бин Зурара Мусабтын желкесинен түртүп: "Тигине келе жаткан Саад бин Муаз. Бул киши аябай таасирдүү киши. Эгер бул динге кирсе, барго" деп айтты. Азирет Мусаб дагы колун көккө жайып: "Аллахым, ыхласымды арттыр" деп дуа кылды. Ыхластуулук ушундай бир сыр дейсиз, китепканадай маалымат билсеңиз да, сөзүңүз хидаятка себеп болбосу мүмкүн. Бирок ыхлас менен чын жүрөктөн Аллах деп айтсаңыз, ошол сөздүн алдында жүрөктөр ээрип кетет. Устат да айткандай, көңүлдүү ыхлас жамандыкта болсо да натыйжасыз калбайт. Ооба, ыхлас менен ким эмнени кааласа Аллах ага берет. Азирети Мусаб аябай ыхластуу болчу. Куран толук түшө элек болгондуктан анын билген аяттары аябай эле аз болчу. Жашы да аябай жаш. Бирок бүгүн баардык аяттарды жатка билген профессорлордун да кыла албаганын, том китеп жазгандардын да аткара албаганын ал аткарган болчу. Ясриптин баарын исламияттын боёгу менен боёп, Ясрипти Мадинага айлантты. Бул анын ийгилиги. Ооба, ыхластуулукта эбегейсиз күч бар. Ошол күчтүн алдында Саад бин Муаз да ээрибестен тура алган жок. Канча жылдан бери руху ушундай акыйкаттарды издеп келген болчу. Ал Куран аяттарын угуу менен толкунданып кетти. Бул кандай гана кереметтүү аяттар, кандай гана таасирдүү сөздөр. Курандын Хашр сүрөсүндө: "Эгерде биз бул Куранды бир тоого түшүрсөк, анда сен ал тоонун бүжүрөйгөн абалда Аллахтан коркконунан жарылып кеткенин көрөт элең" деп Куран аяттарынын айбатын сүрөттөйт эмеспи? Эми тоо көтөрө албаган акыйкатка жүрөк кантип чыдасын? Мындай оорундуктун жанында Азирети Мусабты өлтүргөнү келген Саадтын жүрөгүндөгү ыймансыздыгы өлүп калган болчу. Анын жүрөгү да дал эле Усайдтын жүрөгү сыяктуу Аллахка болгон ашыктык менен жанданды. Саадтын жүрөгүнө алгачкы аяттын нуру тамуусу менен ал көөдөнүндө Аллахка болгон кусалыктын жашап жүргөндүгүн байкады. Ушул жерде абалыбызга бир карап оор үшкүрүп коелу. Качан биздин жүрөгүбүзгө да Курандын нуру тамчылайт? Ошол нур менен жашообузду качан жарытабыз? Нурдуу болгон Куранга аркабызды салбастан качан ага жүздөнөбүз? Аллахка болгон сүйүүнүн оту жүрөгүбүздү качан өрттөйт да биз да Аллах дегенибизде качан көзүбүзгө жаш тегеренет?
Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'din atı kaçan sүйүүбүздүн atına айланат. Кулагыбыз анын атын угаар замат жүрөгүбүздөгү сүйүү, анын сүйүүсү менен бир ыргакка келип качан согуусун өзгөртөт. Саад бин Муаздын көз карашы өзгөргөн. Ал ошол жерде дароо 2 рекат намаз окуп, кол астындагы уруусун чогултту. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дин жеткирүү ыкмасын эстете тургандай кылып, аларга ушинтип кайрылды. Эй Абдул Ашхал уулдары, мен кандай адаммын? Ошол жерде чогулгандардын баары дароо ушун айтты. Сен биздин төрөбүзсүң, келечекти көрө билген, көрөгөч жана эң ишенимдүү адамыбызсың. Анан Саад мындай деди. Анда мен да силерге ушуну айта алам. Бүгүн мен да Меккеден келген жигиттин сөздөрүн угуп, анын айткандарына ыйман келтирдим. Аллахка ант болсун. Ал айткан сөздөрдүн бир адамга таандык болуусу таптакыр мүмкүн эмес. Ал Аллахтын сөзү. Андыктан силер да мен сыяктуу Аллахка жана анын элчисине ыйман келтиргиле. Эгер ыйман келтирбей турчу болсоңор, силердин ыйманга келишиңерге чейин эркегиң болобу, аялың болобу, эч кимиңер менен сүйлөшпөймүн. Сүйлөшсөм, мага арам болсун, деп кесе айтты. Бул сөздөр ошол жерде болгондордун баарысын жүрөктөрүн солкулдата титирөттү. Андыктан чын ыклас менен чыккан сөздөрдүн арты менен отургандардын баары мусулман болушту. Ыйманга келбеген бирөө да калган жок. Демек, сөзгө таасир берген нерсе бул ыхлас. Мунун баары аршты титирете турган жашоонун кадамдары болчу. Саад бин Муаз Аллах элчисине жардамчы боло турган, периштелер арасында атактуулукка жете турган жолго түшкөн болчу. Hazreti Саад Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен алгачкы жолу Акаба антташуусунда жолугушкан. Кечинде толгон айданда өтүп жаркырай абасы Hazreti Аббас менен келген болчу. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кийин коштошкондон кийин пайгамбар кусалыгы менен жашамай болду ал. Күндөр өтпөй жаткан учурда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Мадинага келе жаткандыгы боюнча кабар келди. Сахабалардын баары коштошуу дөңсөсүнө барышып, жер бетиндеги айдын жолун утурлап тосуп чыгышты. Мадинада экинчи күн нур чайып чыккан болчу. Андыктан Мадинанын көчөлөрүн майрамдык маанай каптады. Аллах элчисин өз үйлөрүндө коноктоо үчүн кимдер гана өтүнбөдү дейсиз. Бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын төөсү ошол насипти Аюб ал-Ансариге берди. Ансарлардын арасынан ошол шарапатка Аюб ал-Ансари ээ болсо да, алардын ичинен эң кайырдуусу Саад бин Муаз болгон. Аны ансарлардын Абу Бакр деп аташчу. Ошол себептен Санжыра китептеринде меккеликтер тизмектелгенде башында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, андан кийин Hazreti Абу Бакр жазылса, Мадиналыктардын тизмесинин башында Hazreti Саад келет. Хижраттын 2-жылы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккени көздөй кетип жаткан кербенди басуу үчүн кол сурады. Анын максаты мухажирлердин Меккеде калган мал-мүлктөрүн ордун толтуруу болгон. Рамазан айынын 12-си эле. Ошол күнү Аллахтын ыраазычылыгы жолунда 313 жигит жолго чыкты. Алардын 239-у Мадиналык ансарлар. Араларында Саад бин Муаз да бар. Пайгамбарлар төрөсүнө зыян келбөөсү үчүн Саадтын бир көзү ар дайым Аллах элчисинде. Мындан улам Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айланасында көпөлөктөй күйпөлөктөп айланчыктайт. Кербен болсо мусулмандардын келгендигин угуп жолун өзгөрткөн болчу. Аны менен гана калбай, Меккеге кабар жолдоого жетишишти. Ошондо 1000 кишилик орду оор курал жарактары менен Бадрга жетип келген. Андыктан абал аябай тең салмаксыз болчу. Мусулмандар жакта болгону бир ат бар. Анын үстүнө колдорунда жакшыраак курал жарагы деле болгон эмес. План боюнча алардын баса турган нерсеси кадимки бир кербен болгон. Алар ошого жараша даярданышкан болчу. Бирок алдыларында оор курал жарактар менен куралданган бир аскер ордо турду. Болгондо да алардын эсебинен 3 эсе чоң ордо. Ошол тапта Аллах элчиси кызык, ушундай бир чоң коркунуч менен чоң тобокелчиликтин алдында ордонун ичиндеги аскерлер эмне деп ойлоп жатышкан болду экен, деп ойлоно түштү. Андыктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына карап, кааласаңар Мадинага чегинип, коргоонуу тактикасын колдонсок болот. Анткени силер мени Мадинада коргоо үчүн бият кылдыңар. Тандоо силердики, кандай дейсиңер? Душмандын алдына чыгалуубу же шаар ичинде коргонолуубу деп сурайт. Ошондо Саад кепке келди. Я Расулалла, биз сизге ыйман келтирдик, сизди тастыктадык. Бизге алып келген нерсеңизди да акыйкат экендигине күбө болдук. Сизди угуп, баш ийүү боюнча ачык убадаларды бердик. Сиз эмне кааласаңыз ошондой кылыңыз. Биз сиз менен биргебиз. Сизди акыйкат менен жөнөткөн Аллахка ант ичип айталам. Сиз бизге ушул деңизди көрсөтүп чумкусаңыз, биз да артыңыздан чумкуйбуз. Бизден эч ким артта калбайт.
Биз душман менен беттешүүдөн жалтанбайбыз, согуштан да качпайбыз. Аллахтын берекети менен бизди жүргүзүңүз, деди. Бул сөздөр арышты кантип титиретпесин. Биз сага жөөттөрдүн Азирети Мусага айткандыгы сыяктуу айтпайбыз, дешкен эле сахабалар. Мунун мааниси да чоң. Анткени жөөттөр жихадка чакырылышканда уктук жана моюнсундук деп айтышкан жок. Алар уктук, бирок моюнсунбадык дешти. Ошол убакта кыйынчылыкты көрүшкөн жөөттөр дароо артка чегинип, Азирет Мусага "Силер Раббиң экөөңөр барып согуша бергиле" дешкен эле. Саад бин Муаз алардын берген жоонун тескерисин айтты. Ал ааламдын сыймыгы болгон пайгамбарын жанынан да артык көргөн. Корксо өзүнө бир нерсе болуусунан эмес, пайгамбарына бир нерсе болуусунан корккон. Мындан улам: "Я Расулалла, сизге көлөкөлөй турган бир жер курсак, сиз ошол жерде отурсаңыз, биз барып согушуп келсек, Аллах бизди жеңишке жеткирсе кандай сонун болот? Ансыз деле каалообуз ошол. Жеңилип ала турчу болсок, сиз атка минип Мадинага кайтасыз", деп айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анын бул сөздөрүнө аябай ыраазы болуп, ага дуасын берди. Азирети Саад бин Муаз Ухуд согушунда да чоң эрдиктерди көрсөттү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында жан үрөп коргоп жүргөндөрдүн арасында Саад бин Муаз да болгон. Ошол согушта бир тууган иниси Амр шейит кетти. Согуш бүткөндөн кийин Азирети Саадтын апасы согуш таласына чуркап келе жаткан болчу. Аны көргөн Саад бин Муаз: "Я Расулалла, суук кабарды апама сиз жеткизиңиз. Мен жеткизе албайм", деп айтты. Анан эмне болду билесизби? Саадтын апасы чуркап келип: "Я Расулалла, сиздин башыңызга бир нерсе келди деп уктук. Бирок Кудайга шүгүр тирүү экенсиз. Мен мындан башка Аллахтан эч нерсе сурабаймын. Сизди ушул абалда көргөнүм үчүн Аллах жанымды алса деле кайгырбаймын", деди. Аллах элчиси Саадтын апасына карап: "Эй Умму Саад, мен эмес, уулуң Амр шейит кетти", деп айтты. Демейде мындай учурларда энелер эмне дейт? Алардын эмне дээрин алар дагы да жакшы билет. Бирок Саадтын апасынын айткан сөзү таптакыр башкача болчу. Ал көзүнө жаш тегеренде: "Демек, мен эми шейит энеси болдумбу?" деди. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Эй Умму Саад, сага бир сүйүнчү беремин. Аны алып өзүң сыяктуу шейит энелерине жеткиз. Аларга сабыр кылып, Аллахтын буйругуна моюн сунуша турчу болсо, бейиште шейиттик тажысын кийген уулу менен бирге болушат. Анткени шейит өз үй бүлөсүнө шапаат кылат", деп сүйүнчүлөгөн эле. Мына Азирети Саадтын үй бүлөсү, мына анын апасы. Энеси ушундай болсо, баласы кандай болот? Демек, Азирети Саадтай уулдарды ушундай энелер тарбиялай турбайбы? Курманжандатка энебизди бир эстеңиз. Анын уулдары кандай уулдар болуп жетишкен эле. Абдылда беги, Камчы беги, деги койчу баары арыстан сыяктуу айбаттуу, бүркүт сымал алгыр. Арадан жылдар өтүп, хижраттын 5-жылы болгондо Курайш мушриктери топ-топ болуша Мадинаны курчууга алышты. Бул согушта Салман бин Фарсийдин сунушу менен душманга каршы аңгектер казылган болчу. Биздикилер өздөрүн ошентип коргоого далалат жасашкан. Саад бин Муаз Аллах элчисинин жанына баруудан бир аз кеч калып калат. Ошентип кеч калып, үйүндө жүргөн учурда апасы ага ачуусу келип: "Эмнеге чыгып жүрөсүң? Сен ушул учурда Аллах элчисинин жанында болушуң керек эле го", деди. Азыркы энелер дүйнөлүк сынактар үчүн, дүйнөлүк иштер үчүн эле ушинтип сүйлөшөт го. А бирок Азирети Саадтын апасы баласын ислам үчүн жан күйөрлүктө кечиккендиги үчүн тилдеп жаткан. Алар менен биздин айырма дал ушул жерде. Туура, алар да кемчиликтүү адамдар. Биз да ошондой адам. Бирок биз үчүн биринчи кезекте дүйнө иштери турса, алар үчүн ар дайым акырет алдыңкы орунда турат. Андыктан учурдун сааттарын кантип жетиштирсек болоорун билүү үчүн анын энесине карашыбыз абзел. Азирети Айша энебиз Азирети Саадтын апасы менен курбулардай жакын ымалада болгон. Аңгек согушунда Саад бин Муаздын үйү коопсуз деген ойдо анын апасынын жанына келет. Андыктан ошол окуяны ал рываят кылган. Азирети Саад бин Муаз узун бойлуу болчу. Андыктан анын кийген сооту денесин толук жаппай калды. Бирок ошого карабай чуркаган бойдон согуш таласына кетет. Ошондо Азирети Айша Саадтын апасына карап: "Сооту кыска болуп калыптыр. Бир аз узунураак болгондо деди. Умму Саад толугу менен Аллахка тоокел кылган аял болгон. Ал: "Биздин кыла ала турган эч кандай ишибиз калган жок. Калганына Аллахым өзү жардамчы болсун", деп айтты. Болбосо Азирети Саад бин Муазга шейиттик шарапаты ошол кыска сооттун ачык жеринен келмек. Тагдыр дейбизби, же ажал дейбизби билбейм. Ошондо Азирети Айша менен Саадтын энесинин көңүлдөрү бир нерсе сезишкен менен эч нерсе кыла алышкан эмес. Саад бин Муаз ордого жетип барды. Аллах элчиси аскердик ордону тосуп алаарда арка тараптагы Бану Курайза жөөттөрүнүн арка тараптан сокку урууларынан чочулаган.
Алар жергиликтүү тургун катары Мадинанын ичинде. Аларга ишенүү мүмкүн эмес эле. Андыктан жашыруун түрдө көз салуусу үчүн Саад бин Муазды жөнөттү. Көз салуу үчүн жөөттөрдүн турагына барган Азирети Саад алардын кыянат кылууга даярданып жатышкандыгын көрөт. Алар мусулмандардын аял бала чакасын туткундап, арттан кол салуунун планын түзүп жатышкан. Мунун кабарын тезирээк жеткирүү үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чуркады. Бирок мындай кутумдукту элди дүрбөлөңгө түшүрбөстөн айтуу шарт. Ошондон улам «Я Расулалла, адал жана кара» деп айтты. Аллах элчиси Азирети Саадтын эмне деп айткысы келгендигин дароо баамдаган болчу. Саад ошондо бир канча жыл мурун болуп өткөн бир кыйнатчылыкты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эсине салган эле. Мусулман болдук деген бет кап менен бизге да динди үйрөтсүн дешип, бир топ кишилер мугалим сурап келишет. Ошентип жанагы жалганчылар 7 аалым мусулманды өлтүрүшөт. Окуя Раджи окуясы деп аталып, мугалим сурап келгендер адал жана кара урууларынан болушкан. Кыянатты түшүндүрүү максатында Саад мына ошол уруулардын атын айткан болчу. Эми дал эле ошол кыянат оорусу кара ниеттүү Бану Курайза уулдарына бир инфекция сыяктуу жуккан болчу. Ислам кошууну тезинен ангектеги душманды жок кылбаса, жөөттөр мусулмандардын аялдарын, бала чакасын кылычташмак. Карасаңыз, булардын күчү тарыхта да аял менен бала чакага жетет эле. Азыр да ошондой, эч өзгөргөн эмес. Сахабалардын бир бөлүгү Мадинанын ичине жөнөтүлдү. Алар тин бир окумда такбир айтышып, көчөмө-көчө кезип жүрүштү. Ангектин алдында да аяусуз салгалаштар жүрүп жаткан. Жаанын октору жамгырдай жаап токтобогондугунан улам 3 маал баштар саждага кете алган жок. Согуш учурунда Ибнул Арака аттуу бир мушрик колундагы жаасы менен улам эле Азирети Саадты болжоп турган. Анан ал ыңгайлуу учурду пайлап, жаасынан таалайсыз бир ок атты. Абаны жарып учкан бул жебе үммөткө кайгы, Саадка жолугушуу алып келе турган ок эле. Сүйүктүүлөр сүйүктүүсүнө болсо көз жаш болуп бермек. Ок Азирети Саадтын колундагы тамырларынан бирин кесип өттү. Сооттун кыска болуусу да демек тагдыр болчу. Саад бин Муаз жарасынын оор экендигин байкап, дароо кол жайып, арышты тетиреткен дубасын кылды. О, жараткан эгем! Эгер бул согуш улана турчу болсо, же болбосо Курайш дагы исламияттын каршысына чыга турчу болсо, анда жанымды алба. Аллах элчисинин жанында кылыч ташып, ага кандайдыр бир зыян келүүсүнө тоскоол болоюн. Эгер бул согуш бүтүп жаткан болсо, мени шейиттик мартабасына чыгар, о Раббим. Бану Курайза жөөттөрү кыянаттык кылды. Алардын акыбетін мага көрсөтмөйүнчө жанымды алба, деди. Азирети Саадтын жарасы оор жана терең болчу. Бирок жаратканым аны кереметтүү бир көрүнүштө жашатып жаткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намазына тоскоол болуп жатышкандыгы үчүн ангектеги душманды аларды жок кыл деп каргады эле. Заматта шамалдуу куюн жүрүп, алар жок болушту. Куюнда алардын чатырлары учуп, айбандары дендароо болуп, баарысы нары бери чуркап жүрүшкөн. Аскерлер эптеп жанын куткаруунун тартында. Ошентип 10 000 аскерди кошуун кыска убакытта качып жок болушту. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шүгүр намазын окуп үйүнө кайтты. Соотун эми чечкени жатканда Азирети Жабраил: "Я Расулалла, соотуңду чечкени жатасыңбы? Биз периштелер али бери чечкенибиз жок. Бану Курайзага сапар үчүн буйрулдуңар", деди. Ошентип Аллах элчиси ордосу менен Бану Курайза уулдарын курчоого алды. Курчоо бир канча күн бою токтогон жок. Жөөттөр кылган кыянаттарынан улам аябай бушайман болушту. Алар Бану Кайнука менен Бану Надыр жөөттөрүнүн кетирген катасын кетиришкен болчу. Кийин бир канча күн өтүп, жөөттөр курчоого чыдай албай багынмакчы болушту. Алардын бир гана шарты болгон. Шарты өздөрү боюнча өкүмдү Саад бин Муаздын берүүсү болчу. Саад бин Муаз атына минип келе жатканда жолдо мунафыктар чыгып, жөөттөргө зыян бербөөсүн өтүнүштү. Ошондо ал: "Аллахым, эч кимдин сөзүнүн таасирине кирбестен адилеттүүлүк менен өкүм берүүмдү насип кыл", деп дуа кылды. Ал келген учурда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына: "Төрөңөр келди, ордуңардан тургула", деп айтты. Болбосо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү үчүн да адамдарды ордунан тургузган эмес. Ал ага чейин чет жактыктар сыяктуу мен келгенде турбагыла деп буйрук берген эле. Өзү үчүн тургузбаган адамдарды эми Азирети Саад үчүн тургузуп жаткан. Демек, Саад болуу, пайгамбар урматтап, пайгамбар сыйлаган адам болуу. Анын жөөттөргө берген өкүмү да кызык. Азирети Саад жөөттөрдүн жанына келип, "Силерге Куран менен өкүм берейинби же Тоорат менен берейинби?" деп сурайт. Жөөттөр Тоорат боюнча өкүм кыл дешти. Тоорат эркектердин гана баштары алынып, мал мүлкү олжо катары таратылуусуна өкүм кылмак. Аялдары менен балдарына болсо жаза берилмек эмес. Аллах элчиси ошондо
Аллаху акбар. Жети кубат асманда берилген өкүмгө ылайыктуу өкүм бердиң, эй Саат, деп Азиретти Саатты алкады. Жөөттөр да буга ыраазы болушту. Өкүмдү бергенден кийин Саат бин Муаз чатырына кайра кайтып келет. Ал табыптардын көз алдында болуу үчүн Набави мечитинин жанындагы чатырга жеткизилган болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакыр менен Азирети Умардын жанына алып чатырга келгенде, Азиретти Сааттын кесилген жеринин оргуштап кан агып жаткандыгын көрүштү. Бир сахаба Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын колунан тартып, "О Аллахтын элчиси, барбаңыз, үстүңүз кан болот" деп айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буга көнгөн жок. Көздөрү жашылдана чатырга кирип барды. Саат бин Муазды кучактап, үстү кан болду. Көздөрүнөн жаштар тамчылай, "Аллахым, сенин ушул Саат кулуң сага ыйман келтирди. Сени тастыктады. Эми болсо анын абалы ушундай. Сен ал боюнча жакшы өкүмдү бер" деп дуа кылды. Түн кирип, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйүнө кеткен эле. Жабраил келип, "Я Расулалла, сахабаларыңдан бирөөсүнүн өлүмү менен Рахмандын аршы титиреди" деди. Ушул тапта периштелер топ-топ болушуп, жер бетинде түшүшүүдө деп айтты. Кусалык пайгамбарынын көзү жашка толуп, "Саатпы" деп сурады. Ооба, Саат кайтыш болду. Туугандары аны өз айылына алып кетишти деген кезде, Аллах элчиси этегин колуна кармаган бойдон чуркап жөнөдү. Көзү жашка толуп чуркап бараткан. Анын чуркап бара жаткандыгын көргөн сахабалар да эмне болгондугун түшүнбөстөн артынан чуркашты. Алар "Эмне болду, о Аллахтын элчиси" дешкенде, "Саат шейит кетти" деп айтты. Алар эмнеге чуркап бара жаткандыгын сураганда, периштелер Ухудда Ханзаланын сөөгүн жуушкандыгы сыяктуу Саатты да бизден мурун жуушуп, бизди ошол сыйлыктан куру калтырышабы деп чочулап жатам, деди. Сааттын үйүнө келген кезде Аллах элчиси баарысын токтотту. "Силер тура тургула" деди да, өзү болсо бир нерселерди аралап өтүп бара жаткандай этияттык менен акырын өттү. Азиретти Саат апакай кепинге оронгон болчу. Аллах элчиси анын башында туруп, көздөрү жашылдана истихфар айтты. Сахабалар, "Я Расулалла, эмнеге мынтип жүрдүңүз? Эмнеге бизди токтоттуңуз?" деп сурашканда, "Бүт жерде периштелердин бардыгын көрбөй жатасыңарбы? Асмандан 70 000 периште түштү" деген экен. Ошентип, Саат бин Муаздын сөөгү Бакый көрүстөнүнө алып барылды. Кабырын сахабанын аалымдарынан болгон Абу Саид аль-Худри казган болчу. Казган сайын таң калып, анча-мынча өзүн жоготуп коет имиш. Бирок анын бул абалын эч ким түшүнбөйт. Ошондо Саид аль-Худри, "Я Расулалла, менин сезгенимди сиз да туюп жатасызбы?" дегенде, "Ооба" деп жооп берди Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Көрсө, Сааттын кабырынан бейиштин жыты келе жаткан экен. Азирети Саид аль-Худри да мына ошол жытка магдырап мас болуп жаткан. Кийин ал "Мен өлгөндө мени Саат бин Муаздын жанына көмгүлө. Анын бейиш бакчасынан менин да үлүшүм болсун" деген кирезин айткан. Ошондой эле сахабалар Азирети Сааттын сөгүн көтөрүп баратышып, анын жеңилдигине да таң калышат. Сааттын бою узун жана салаваттуу болгондугуна карабай, кантип салмагы пактадай жеңил болот деп, анын сөөгүн миңдеген периштелер көтөрүшүп бараткандыгын кабарлаганда гана маселенин чоо жайын түшүнүшкөн. Азирети Сааттын о дүйнөгө аттануусу аябагандай суктан аарылык аттануу болчу. Анын о дүйнөгө көчүүсүнө арш титиреди. Жаназасын Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам окуду. Кабырына түшүргөндө Аллахтын элчиси болду. Айтор, Саат бин Муаздын өмүр баянын окуганда адам эрксизден "Ал каякта, мен каякта" деген ойго жетеленет. Ал исламият үчүн ушунча аракет кылып, тытынып жүрсө да, кантип ушунчалык өзүмчүл боломун? Өз жашоомду эмне мынча көп ойлоймун? Аллах үчүн, анын пайгамбары үчүн эмнеге эч нерсе кыла албайм? Ооба, бул кылымдын Абу Жахиле, Абу Лахабы көп. Бүгүнкү сабак сахабалардай адамдар да бар экен го, деп айттыра турган жакшылыктарга себеп болсун. Туура. Абу Бакыр болуу мүмкүн эмес, бирок Абу Бакыр сыяктуу болуу мүмкүн. Азирети Саат анын мисалы. Ал бул мисалды 7-чи кылымда көрсөттү. А биз 21-чи кылымда көрсөтө алабызбы? Балким Саат сымал аршты титирете албасак да, Саат сыяктуу жигиттерди жетиштирген бир Мусаб сыяктуу боло алаттырбыз. Аллахым бизге да бул динди жашоону жана жашоосу менен жеткирүүнү насип кылсын. Амин. Бейиш нуру.